Тарыхта биринчи жолу космоско бир түрк учту. Биздикилер буга чейин учкандыктан биз үчүн анча деле маанилүү эместир. Бирок Түркия үчүн чоң кадам, чоң жаңылык. Бул жаңылыктын өзгөчөлүгү бир түрк космосто түркчө сүйлөдү. Космонавттардын салты катары космоско биринчи учкан Юрий Гагарин мындай деген: Земля круглая. Тамаша достор, ал мындай деген эмес. Анын сөздөрүн өзүңөр интернеттен издеп таап көргүлө. Ал эми айга биринчи кадам баскан Нейл Армстронг мындай деген: Бул мен үчүн кичинекей кадам, бирок адамзат үчүн чоң кадам деп айткан. Ал эми кече учкан түрк жигит Ататürk'тün bu sözlerini aytты. Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü istikbal göklerdedir. Келечек асманда. Бул жигит ал жакта түркчө сүйлөп, мекендештер менен түркчө сүйлөшүп, 13 экспериментти ишке ашырышат. Буюрса биздин өлкөбүздөн дагы ушундай адамдар, ушундай командалар чыксын деп үмүт кылалы. Элестеткиле, силер космоско чыгып калсаңар, биринчи сөзүңөр кандай болот?